Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme enfa'na bima allamtana ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilma. Бүткіл аламдардың Раббисі Аллах Субхана ва Таалама чексіз мақтаулар, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға анын үй бүлесіне Аллах Таалама салауат саламдар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламдың өмір баянынан сабағымызды улантабыз. Өткенде сіз менен біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың санжырасына тоқталып өттік. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам төрілген жердегі Араб жармаралының географиялық абалына тоқталып өттік. Ошондой эле Араб жармаралындағы башкаруулук системалары жөнүндө да кыскача сөз кылдык. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрүлгөн шаар Мекке шаарындагы башкаруу кандай болгон, ал жөнүндө дагы сөз баштап, ошол менен сабагыбызды жыйынтыктаганбыз. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке шаарында төрөлгөн. Мекке шаарында төрөлгөндө мурда Мекке шаарындагы ушул башкаруу формасы дейбизби, башкаруу системасы кандай эле? Мекке шаарында өткөндө айтып өттүк, Исмаил алейхиссалам келип ошол жерде отурукташып калгандан кийин Исмаил алейхиссаламдын Набит жана Кайдар деген балдары башкарып калды. Бирок алар өтүп кеткенден кийин алардын тайтасы болгон Тайата Журхумдарга кайра бийлик өтүп, ошол Журхумдарда бийлик аябай көп калып кетти. Дээрлик 2000 жылдай Журхумдар Мекке шаарын башкарып калды. Андан кийин күндөрдүн биринде Хуза урусунан Хуза урусу Мару Захранга келип, жанагы жердеги Аднанилердин ошол Журхум урусуна наразы экендигин байкады. Аднанилер бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кимнеси, ошол ата теги болуп эсептелет. Журхум урусуна наразы экендигин байкап, ошол жерде Бану Бакр ибн Абдуманаф ибн Кинананы пайдаланып, ошол жерде жанагыларга кайраштырып, Журхум урларына кайраштырып согуш ачты дагы. Жанагы жерде Хуза урусу ошол Бану Бакрга жардам берип, жанагы жерде эмне алар жеңишке жетти. Бирок жеңишке жеткенден кийин жанагы Журхум урусуну толугу менен Меккеден кууп чыкты. Ошондо Амр ибн Харис ибн Мудат аль-Журхуми деген Меккенин башчысы чыгып баратып бир иш кылып кетти. Ал иш кайсы? Ошол Исмаил алейхиссаламдан баштап келеткан Замзам суусуну көмүп салды. Жана ошол Меккенин эң чоң байлыгы болгон, алтында болгон, эликтин башында болгон 2 алтынды көмүп, курал жарактарын көмүп, ошол жерге ушундай тегиздеп кетти, билинбей калды. Анан жанагы жерде бийлик кайра эле ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын урусуна Аднанилерге өтпөй, балким кимге өтүп калды? Хуза урусуна өтүп калды. Хуза урусу биз өткөндө айтып өткөндөй бул Ариба, чыныгы Ариба урусунан тарагандар. Андан кийин жанагы жерде Хуза урусу, эгер эстесеңиздер, өткөндөгү чиген картаны эстесеңиздер, Аус жана Хазрачтын тууганы болуп эсептелет. Хуза урусу андан эмне жанагы жердеги Мекке бийлигин менчиктеп алды. Бирок ошол эле учурда кээ бир Меккедеги кылынып жаткан шарапаттуу амалдарды Ильяс ибн Мударга бөлүп берди. Демек Ильяс ибн Мудар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошо Аднандын балдарына болуп эсептелет. Жанагы жерде бир канча жумуштарды эмнеге бөлүп берди? Ильяс ибн Мударга бөлүп берди. Ошол эле учурда Бану Адванга дагы тийди. Ошол эле учурда Бану Кинанага, Бану Фукаймга дагы тийди. Андан кийин ошентип олтуруп Хуза урусу Меккеде 300 жыл бийлик кылды. Анан 300 жыл бийлик кылгандан кийин Кусай деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол Аднан деген аталарынан болгон балдарынын бирөөсү Кусай. Мына караңыздар, Кусай деп белгилеп койдук. Өткөнү биз Фихрден токтогонбуз, Курайштан. Бүгүн ошону улап жаздык. Курайш, Фихр деген аты болгон, аны Курайш деген лакабы болгон үчүн Курайшилер деп койгон. Андан Галиб деген, Улвай деген, Кааб деген, Муррат, Келаб ушинтип олтуруп, анан Келабтын Кусай деген баласы болот. Көрдүңүздөрбү? Кусай деген баласы болот. Ал Кусай кандай келип калат Меккеге? Жанагы Хуза урусу Меккеге келгенде, мына Курайшилер бүт ошол эмне Араб жармаралына, кебирлери Наджд деген жерге, кебирлери Ирак, кебирлери Бахрейн жака тарап кетет. Себеби жанагы жерде Хуза Меккенин бийлигин алгандан кийин аларды кысып салат. Бирок кээ бир Курайшилер эмне Меккеде кала берет. Бирок көпчүлүгү тарап кетет. Ошентип тарап жанагы Келаб деген кишинин Кусай деген уулу болот. Риваяттарда айтышынча, Кусай эмчектен чыга эле кезинде эле атасы аламдан өтүп кетет. Ким? Келаб деген атасы аламдан өтүп кетет. Анын апасы Бану Узра урусунан болгон Раби ибн Харам
эмне башка бирөөгө турмушка чыгып өзүнүн жерин алып кетет. Андан кийин Кусай балагатка жеткенден кийин өзүнүн жери болмуш Меккеге кайтып келет. Меккеге кайтып келип, ошол учурда Хуза урусунан болгон башчы Хулайд ибн Хабашиянын кызына үйлөнөт. Демек, ошол учурда Хуза урусунан болгон башчынын кызына үйлөнөт. Ошентип баш кошуп, ошол жерде бир топ жашап калат. Андан кийин жанагы жерде Аллах Тааламдын өкүмү келип, Хулайд ибн Хабашия бул дүйнөдөн кайтат. Бул дүйнөдөн кайткандан кийин бийлик Кусайга өтөт. Демек, караңыздар, Хузадан эми Кусайга өтүп калды. Хуза урусу эмне өзүнүн урпактарына таштабастан бийликти кимге өткүзүп берди? Ошо Курайшилерге өткүзүп берди. Курайшилер булар Аднанилер. А берки Хузаилер болсо алар Кахтанилер. Такыр башка экөө. Жанагы жерде Кусайга өтүп калганын тарых алымдары 3 себеп менен дейт. Биринчи себеби Кусай жанагы кайнатасы өлгөндөн кийин Меккенин кожоюндугуна мен гана татыктуумун дейт. Себеби Куса ошол Хулайдин кызына үйлөнгөндө байлык арттырып, ошол жерде аттуу баштуу болуп, шарапаттуу болуп кетет. Анан жанагы жерде кайнатасы өлгөндөн кийин бийликке мен татыктуумун деп, ошол жерде Хуза урусу менен согушуп, жана бийликти толук өзүнө тартып коет дейт. Бул биринчи риваят. Экинчи риваят, тарыхчылардын айтуусуна караганда, экинчи риваят Хулайд ошол жанагы өлүп баратканда өзүнүн күйөө баласы Кусайга калтырып кеткен деп айтат. Бул экинчи риваят. Үчүнчү риваят, Хулайд Меккенин кожоюндугуну Хулайд, жана Хуза урусунун башчысы Хулайд Меккенин кожоюндугун Хубба деген адамга таштайт. Хубба деген кызына таштайт. Хубба ал эмне Абу Губшан деген Хузаи деген адамга берет. Бирок Кусай аны алдап олтуруп, бир чанач аракка, бир чанач шарапка жанагы немени бийлигини сатып алат. Кандай болбосун, кайсынысы туура экени Аллахка белгилүү, бирок кандай болбосун Кусайга эмне бийлик өтөт. Кусайга бийлик өтүп, жанагы жерде Хуза менен согуш болот. Хуза менен согуш Бану Бакр Хузага кошулуп, ошол жерде согушуп, бирок Курайшилер көпчүлүктү түзүп, тактап айтканда Кусайга кошулгандар көпчүлүктү түзүп, ошол жерде бийликти толугу менен эмне өздөштүрүп алат. Ошентип 440-жылы биздин кылымдын деп айтабыз, милади жылынын 440-жылы Меккенин кожоюндугуна толук эмне Кусай ээлик кылат. Жана Кусай ошол жерде эмне Хуза урусунан толук бийликти алып коет. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөнгө жакын эмне болуп атат? Бийлик дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ата тегине өттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ата тегине толугу менен өттү. Демек, ошол жерде Курайшилерден дагы ошол Кусай бийлик кылып калып, ошол жерде көптөгөн жакшы иштерди кылып кеткен. Кандай жакшы иштерди кылган? Тарыхта белгилүү болгон кээ бир амалдар бар. Ошол амалдардын бирөөсү Дарун Надва деген үй курган. Дарун Надва деген бүгүнкү күндө биздин тил менен айтканда парламент десек болот. Ошондой чоң үйдү курган. Ал Дарун Надва кандай болгон? Дарун Надвада Курайшилер бүт саясий, экономикалык, социалдык бардык маселелерди ошол жерде келип, аттуу башчылар отуруп, ошол жерде чечет эле. Ушул Дарун Надваны курган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 5-чи атасы Кусай болгон. Кусай эмне ошол нерсеге негиздеп түптөгөн. Анан Дарун Надва көп жылдар бою пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ургуна кызмат кылган, Курайшилерге. Жада калса, кийин келечекте өтөбүз иншалла, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлтүрүүгө болгон чечими дагы ушу Дарун Надвада кабыл алынган. Дарун Надвада ошо Курайшилер чогулуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрөбүз деп чечимди кабыл алышкан. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип даватын тараткан учурда дагы ушу Дарун Надва бар эле. Андан кийин Дарун Надванын төрагасы дагы кимге өтөт? Кусайга өтөт. Дарун Надвада, мисалы бүгүнкү күндө парламент болсо, парламентте депутаттар болсо, депутаттардын төрагасы бар, туурабы? Спикер деп коебуз, Куттум ошондой ишти ким аткарган? Кусай аткарган. Кусай ошол ишке ээлик кылган. Ошол эле учурда лива деп коет. Согушка чыгаардан мурда байракты берет. Байракты берүү дагы укугу ошол Кусай ибн Килабда болгон. Андан кийин Кидая деп коет, кербенге жөнөтөт. Өзүнүн эмне кербендерин жөнөтөт. Ошол кербенге дагы бир гана Курайш урусунан гана адамдарды тандап, ошолорду башчылык кылып, анан эмне Шамга жана Йеменге кербендерди жөнөткөн. Андан кийин хижаба деген амал болгон. Хижаба деген кайсы? Бүгүнкү күнгө чейин бар, ошол Кабаны эмне ошондой кийим менен кийиндирет. Мындайча айтканда, Кабанын үстүнө жабдык менен жабдыктайт. Түшүндүңүзбү? Ошол иш ушул Кусайдан баштап келет. Түшүндүңүзбү? Кабанын үстүнө жабдык менен жабдыктоо Кусай ибн Килабдан баштап келет. Бүгүнкү күнгө чейин эмне ошол жабдык алмаштырып турат. Жылда бир жолу алмаштырып турат. Ал кайсы күнү? Бүгүн Арафат күнү алмаштырат. Бүгүнкү күндө Арафат күнү алмаштырат. Андан кийин Сикая деген
ажыларды суу менен камсыздоо деген амал болгон. Карасаңыз, бул амал шарапаттуу амал болгон. Бул амалга бийликке ээлик кылган адамдар гана эмне ушул шарапаттуу амалга жетишкен. Эмне себептен? Себеби ажылыкка келген өзү бир чоң ибадат. Ушул ибадатка келген адамдарга кызмат кылуу бул чоң бир шарапаттуу амал эле. Сыймыктуу амал эле. Ушул сыймыктуу амалды талашат эле. Ушул Кусайга бийлик өткөндөн кийин ушул Сыкаяны дагы, андан кийин Рифада деп коет, ошол ажылга келген адамдарды тамактандырууну дагы Кусай өз эмне карамагына алган. Өзүнүн бийлигине алып, Кусай ушул нерсенин баардыгын эмне кылган, башчы болуп калган. Андан кийин айлар өтүп, жылдар өтүп, Кусайдын дагы ичери суусу түгөп, бул дүйнөдөн өтө турган учуру келгенде, Кусайдын караңыздар, могул жерде 3 баласы болгон: Абдудар, Абдул Узза жана Абдуманаф деген. Абдул Уззадан дээрлик эч кандай кабар жок. Ушул Абдудар жана Абдуманаф деген эки уулу белгилүү. Абдуманаф ушул кичинесинен эле шарапаттуу, мындай сүрдүү адам болгон дейт. Бирок Кусай Абдударды кичинесинен тарбиялап, сен мен өлгөндөн кийин ушул кызматка, ушул иштерге сен каласың деп, Абдударды даярдап, жада калса өлөргө жакын осуят кылып кетет дейт. Кандай осуят? Менин ушул кыла турган иштерим бардыгы эмне менин осуятым менен Абдударга өтсүн деп. Хача Абдуманаф татыктуу болот. Абдуманаф татыктуу болот, бирок Абдударга өтөт. Абдударга өтүп, анан ошол жерде ошол жанагы жогоруда айткан кызматтардын бардыгы эмне Абдударга өткөндөн кийин, анан айлар өтүп, жылдар өтүп, эмне Абдуманафка өтөт. Абдудар өткөндөн кийин Абдуманафка өтөт. Анан Абдуманаф өлгөндөн кийин, анан эмне Абдудар менен Абдуманафтын балдары талашып кетет ушул кызматты. Жогорудагы кызматты Абдудар менен Абдуманафтын балдары талашып кетип, аягында караңыздар, Абдуманафтын балдарына кайсыл тиет? Абдудардын эмес, Абдуманафтын. Азыр бул Абдуманаф пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аталарынан болгон үчүн ушулга гана токтолобуз. Абдударга Сыкаят тиет жана Рифада. Сыкаят кайсыл амал эле? Ажылыктарга, ажыга келгендерди суугаруу. Ал эме Рифада кайсыл эле? Тамак аш менен эмне жанагы ажыга келгендерди камсыздоо эле. Ошондой эле Лива жана Хижабат болсо кимге тийди? Абдудардын балдарына тийет. Лива деген жанагы байракты берүү, Курайш согушка чыкканда бардыгы бир чыгышат. Ошол учурда Ливаны, байракты кармап чыккандар кимдер болот? Абдудардын балдары болот. Кийин келечекте келебиз. Бул нерсе кийинге чейин пайгамбар саллаллаху алейхи менен согушкан учурга чейин калып кеткен. Абдудардын уурусу ушул Ливаны алып калат. Курайштын Ливасы деп коет. Лива деген туусу деп айтабыз. Илгери согушка чыкканда туусун көтөрүп чыккан дайыма. Ушул туу эмне Абдудардын балдарына өтөт. Ал эми Дарун Надва болсо, биринчи шериктеш болот, кийин Абдудардын балдарына өтүп кетет. Караңыздар. Биринчи шериктеш болот Абдуманаф менен эмне Абдудардын ортосунда, бирок кийин эмне Абдудардын балдарына өтүп кетет. Ошентип Сыкаят, Рифадат жана Кыядатты эмне мол Абдуманафтар балдары бөлүшөт. Ошол балдардын ичинен дагы Хашимге тиет. Эмне себептен Хашимге тиет? Буну кийинки сабагыбызда кененирээк токтолобуз. Хашимдин өзүнө дагы кененирээк токтолобуз. Ошондо айтып беребиз. Хашим жанагы жерде шарапаттуу болгон үчүн, Хашим башчылык кылган үчүн, Хашим ушул нерселердин баарына ийгилик кылат. Андан кийин Хашим өлгөндөн кийин Хашимдин эмне бул Хашимдин өзүнүн аты Амр болот. Абдул Мутталиб деген баласы болот. Абдул Мутталиб эмне ошол Абдул Мутталибке өтүп калат. Толугу менен ошол бийлик Абдул Мутталибке өтөт. Абдул Мутталибтен кийин эмне пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген учурда Аббас ибн Абдул Мутталибке өтөт. Абдуллах бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям атасы. Абдул Мутталибтин 13 баласы болгон. 13 баласынын бирөөсү Аббас ибн Абдул Мутталиб. Аббас ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын амекиси, кийин эмне исламды кабыл алат, абасы. Ошол исламды кабыл алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген учурда ушул кызматтардын бардыгы эмне кимде болот? Аббас ибн Абдул Мутталибде болот. Ошентип жанагы жерде эмне Меккенин бийлиги пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенден кийин, анан толугу менен кулагандан кийин кайра ислам динине келип, жанагы Мекке фатх болгондон кийин кайра мусулмандардын колуна өтөт. Түшүнүктүбү? Андан кийин башка араб өлкөлөрүнүн, башка араб жерлериндеги бийликтер, өкүмдөр кандай болгон десе, бардыгы дээрлик бири-биринен эмне айырмаланган эмес. Уру башчылары өзүнүн кабиласы деп коет, урусуну башкарып, ошентип уру болуп жашаштык аябай буларда күчтүү болгон. Бардыгы уру өзүнүн уруусу менен жашап, ошол негизде жанагы жерде эмне араб өлкөлөрүндө чоң империялардын астында өкүм сүрүп жашап келишкен. Ал эми саясий абалы кандай болгон? Саясий абалы, караңыздар, биз башкаруулук жөнүндө сөз кылдык. Башкаруулук демек буларда дээрлик күчтүү болгон эмес. Эки түрдүү башкаруулук, падышачылык жана коронованный деп коет го, жанагы так кийгизилген падышачылыктар жана жөн эле уру башы болуп бий болгон башчылыктар деп экиге бөлдүк.
Дээрлик ушундай болуп арабтар жашашкан. Бул деген эмнеден далалат, эмнеге ишарат кылат? Бул дегени араб өлкөлөрүндө күчтүү бийлик болгон эмес деген. Саясий абалы өтө күчтүү болгон эмес. Императорлук болгон эмес. Көп башка өлкөлөрдү бастырып алуу, башка өлкөлөргө кошун сүрүп баруу, башка өлкөлөр менен согушуу деген дээрлик буларда жок болгон. Эмне себептен? Буга бир канча факторлор бар. Араб өлкөсүндөгү бийлик күчтүү болбогондугун, саясий абалы орто же болбосо ортодон төмөн болгондугунун бир канча себептери бар. Ошол себептердин бирөөсү өз ара ичара согушуу. Себеби өздөрү ичара бийликти талашып келише албай турганда, алар кантип сыртка эмне кылып кошун алып барып сырттагы күчтүү империялар менен согуша алышы мүмкүн эле. Жок, тарыхта күчтүү империя менен согушуу бул ислам келгенден кийин эле согушту. Ислам келгенден кийин Рим империясы менен, Византия империясы менен жана Перс империясы менен согушту. Ошол доорго чейин арабтарда бунчалык чоң кошун сүрүп барып, эмне ошондой чоң империялар менен согушуу деген болгон эмес. Өз ара ичара согуштар болгон, чоңураак согуштар болгон, бирок чоң империялар менен эмне ушундай бетме-бет туруп согушуу дээрлик болгон эмес. Бул да болсо алардын саясий абалы өтө күчтүү эмес экендигинин далили. Булардын саясий абалыны тарыхчылар ушундай деп эмне талкалануу абалына жакын болгон деген. Ал деген дээрлик уже жок болуп кеткен деңгээлге барып калган. Ушунчалык жок болуп кеткен деңгээлге барып калган. Алар эмне кебирлери жанагы Византия империясына баш ийип жашаса, кебирлери Перс империясына баш ийип жашаган. Кече биз өткөнкү сабагыбызда Йемен падышачылыгы жөнүндө сөз кылдык. Йемен падышачылыгын бир эфиоптор христиандар башкарып алса, андан кийин эле эмне отпарастар бастырып алгандыгы жөнүндө, ошолор бастырып алып бийлик кылгандыгы жөнүндө сөз кылдык. Ошол эле учурда Шамда жашаган арабтарды толугу менен Византия империясы башкарып алгандыгы, ал эми Иракта жашаган арабтарды болсо толугу менен Перс империясы үстөмдүк кылгандыгы жөнүндө сөз кылдык. Бул да болсо алардын кайсы жакка күч ооп баратса, ошол жакка ооп кеткендиги жөнүндө кабар берет. Ал дегенде алар алсыз болгон. Түшүндүңүзбү? Бүгүнкү күнгө салыштырсаңыз болот. Бүгүнкү күндө эмне чоң империялар өзүнүн астына кичинекей экономикасы орто же болсо экономикасы төмөн болгон өлкөлөрдү эмне багындырып алган. Түшүндүңүзбү? Ошондой эле болгон. Араб жармаралындагы абал дагы ошондой болгон. Ал эми Хижаздын өзүнө токтоло турган болсок, Хижаз бул ошол Мекке, Медине жайгашкан жерлерде токтоло турган болсок, алардагы эмне алардын өкмөтүнө арабтар башка арабтарда урмат-сый болгон. Эмне себептен? Хижаздын өкмөтүндөгү урмат-сыйдын себеби алар диний лидер болушкан. Диний лидер болгон дегени Меккеге ээлик кылган арабтарды башка арабтар урмат-сый менен караган. Булар ушундай Меккедеги чоң шарапаттуу амалдарды кылып атат. Чоң адамдарга ажылык деген Ибрахим алейхисаламдан бери калган эмне шариятты улантып атат. Булар демек урмат-сыйга татыктуу, булар урмат-сыйланыш керек деп ошолорго ошондой мамиледе караган. Ошентип жанагы Мекке Курайш эли кандайдыр бир деңгээлде башка арабтарга толугу менен болбосо дагы кандайдыр бир деңгээлде саясий басым жасап турган. Түшүндүңүзбү? Ал дегени таасирин тийгизип турган. Келечекте азыр диний абалына токтогондо келебиз. Диний абалы ушунчалык таасирин тийгизгенде сиз Меккеде кандай ибадат кылынган болсо, башка араб жармаралына тез арада тарап кеткен. Ошондой эле саясий абалы дагы ушуга жакыныраак болгон. Албетте бул эмне диний абалы, бул деген саясий абал эле. Эми диний абалына кайтабыз. Диний абалы бизге зарылраак. Эмне себептен? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде эң биринчи оңдогон нерсеси ушул диний абал болгон. Диний абалын оңдогондон кийин калган абалдар өзүнөн өзү оңдолуп кеткен. Саясий абалы, экономикалык абалы, социалдык абалдары өзүнөн өзү оңолуп кеткен. Эми диний абалына, тарыхына токтолобуз. Диний Меккедеги араб жармаралынын өзү негизинен диний абалы Исмаил алейхисаламдан баштап эмне Исмаил алейхисалам алып келген шарияттын негизинде болгон. Түшүндүңүзбү? Исмаил алейхисалам кандай жөрөлгөлөрдү калтырып кеткен болсо, кандай ибадаттарды көрсөтүп кеткен болсо, ошол ибадаттар менен жашашкан. Дээрлик ушул ибадат эч кандай ширк аралашпастан Журхум урусу бийлик кылып турган учурда толугу менен өкүм сүргөн. Ал дегени 2000ден ашык жыл эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн Меккеде жана араб жармаралында ширк болгон эмес деген. Тавхид дининде жашаган. Түшүндүңүзбү? Алейкум ассалам. Тавхид дининде жашаган. Тавхидте жашаган. Ал деген Аллах Тааладан бөлөк нерсеге сыйынган эмес. Туура кээ-бир диний жөрөлгөлөрдө жаңылыктарды киргизип коюшу мүмкүн. А бирок негизинен Аллах Тааладан бөлөк нерсеге сыйынган эмес.
Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге сыйынуу кайсы убактан баштап кирген десе, бул Хуза урусунда Амру ибн Лухай деген, жаттап калыңыздар. Амру ибн Лухай, эгер китебиңиздер болсо, астына сызып коюңуздар. Амру ибн Лухай деген бир башчы болгон. Ал башчы өзүнүн берешелдүүлүгү менен, өзүнүн жомарттыгы менен өзүнүн элинин арасында аябай белгилүү болгон. Ушунчалык таасирдүү адам болгон. Ал адам эмне сөз сүйлөсө, ошол Меккенин жашоочулары ошол сөздү эч бир каршылык көрсөтпөстөн кабыл алган. Эч бир каршылык көрсөтпөстөн кабыл алып, жанагы жерде ошол Амр ибн Лухайдын айткан дегендей болгон. Эч качан каршы чыккан эмес. Ошо Амр ибн Лухай күндөрдүн биринде эмнеге Шам өлкөсүнө барат. Шам өлкөсүнө барып, Шам өлкөсү ал убакта ширкке толуп бүткөн, ширк динине тутунган өлкө. Шам өлкөсү Византия империясынын астында жашаган арабтар эле. Бирок ошого карабастан Византия империясы христиан динин тутунгандар. Христиан динин тутунгандар Иса алейхиссалам тирүү убагынан баштап уже динине өзгөртүү киритип, Иса алейхиссалам өлгөндөн кийин дээрлик динине бурмалап, такыр васани болуп кеткен, Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге сыйынып кеткен бутпарастка айланып калган адамдар эле. Түшүндүңбү? Анан ошол жерден Хубал деген бир бутту сатып алат дагы, анан Араб жармаралына алып келет. Араб жармаралына алып келип, эң биринчи болуп Меккеге Араб жармаралына бутка Аллах Тааламдан бөлөк кудайчаны алып келген, Аллах Тааламдан бөлөк сыйына турган кудайчаны алып келген ким? Ошо Амру ибн Лухай Хубал деген кудайчаны алып келип Меккенин ичине, Кабанын ичине киргизип коет. Кабанын ичине киргизип, мына ошол күндөн баштап Араб жармаралына ширк тарайт. Жогоруда айтып өткөндөй, Араб жармаралына диний кырдаалы, Араб жармаралындагы диний абалы ушул Меккеге көз каранды болгон. Меккеде кандай авал өкүм сүргөн болсо, Араб жармаралына ошол нерсе тез арада тарап барган. Демек, Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынуу ушул күндөн баштап ушунчалык тез тараган, жада калса ушунчалык деңгээлде тез тарагандыктан бир топ убакыт өтпөстөн бир туугандар ар бир араб шаарында сыйыныла турган кудайчалар пайда болгон. Ал эле эмес, бир туугандар ошол кудайчаларга арнап үйлөрдү куруп, сыйыныла турган Кааба сыяктуу ыйык жерлерди куруп коюшкан. Ал эле эмес, бир туугандар алда аздыкла ар бир үйдө Аллахтан бөлөк сыйыныла турган буттар пайда болгон. Ар бир үйдө сыйыныла турган буттар пайда болгон. Ал эле эмес, бир туугандар ар бир адамдын жанында Аллах Тааламдан бөлөк сыйыныла турган өзүнүн кудайчалары болгон. Караңыз, Абу Раджа ал-Атраби деген сахаба ушундай деп айтат. Биз дейт, субханаллах, Аллах Таалам разы болсун ал сахабадан, биз дейт ушундай таштарга сыйынат элек дейт. Жолдон дейт, таштарга сыйынып, жолдон өтүп баратып, жагымдуураак, жакшынакайраак ташты көрсөк, жанагы ташыбызды ыргытат элек дагы, жагымдуураак ташты алып алат элек дейт. Ошого сыйынып кете берет дейт. Анан барып таштагы таппай калган учурда эчкини бир немеге топурактуу жерге сайт элек дагы, топурактуу, кумдуу жерге сайт элек дагы, ошол кумду аралаштырып, ылай кылып туруп, ошондон кудайча жасап, анан ошого сыйынып кете берет элек дейт. Субханаллах. Караңыздар, акылдын ушунчалык деңгээлде төмөндүгүнө. Аллах субханаллаху таалам акылыны алып койгон болсо, Аллах Таалам алардын ошол хидаятынан адаштырып койгон болсо, аларды туура жолго баштоочу эч ким болбой калат экен. Караңыздар, ушунчалык деңгээлде акылсыздык жерде өзү жасаган нерсеге сыйынып барат. Караңыз, өзү колунан жасайт, анан сыйынат. Жада калса кээ бир сахабалар ушундай риваят кылган, хурмадан кудай жашайт элек дейт. Хурма жей турган финик. Анан курсагыбыз ачканда аны жеп коет элек дейт. Көрдүңүздөр, ушунчалык деңгээлде диний абалы ушунчалык төмөн болгон. Ал диний абалына себеп болгон Амру ибн Лухай деди. Андан кийин караңыздар, Сакиф урусуна Лат деген чоң эмнени алып барып орноткон, Лат деген бут алып барып орноткон. Ал эми Уззаны Курайш урусуна, жана Бану Кинанага алып келип орноткон. Узза деп. Биз келечекте келебиз, жанагы согушкан учурда Узза улук болду деп Абу Суфьян ушундай деп кыйкырат Ухуд согушунда. Көрдүңүздөрбү? Узза кимдин? Бану Кинана жана Курайштын кудай болгон. Ошентип ар бир элдин жана ар бир жердин өздөрүнүн кудайы болот. Кээ бир риваяттарда айтышына караганда, ошо Амру ибн Лухай жиндер менен кызмат кылган. Жиндер жанагы Нух алейхиссаламдын доорунда көмүлүп кеткен Уат, Суа, Ягуз, Наср деген ошол кудайчаларды таап берген дейт. Анан ошол кудайчаларды Амру ибн Лухайга таап берген. Амру ибн Лухай ошону бүгүнкү күндөгү Жидда деген шаар бар, ошол жерден таап, анан арабтарга бөлүп берген дейт.
ал арабтардын башчысы болгондон кийин ошолорго бөлүп берген. Ошентип анан жанагы жерде бутпарастык аң сайын эмне күчөп кеткен. Караңыздар, ушунчалык деңгээлде бутпарастык күчөгөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген учурда эмне Меккени фатх кылган учурда канча бут болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени фатх кылганда 360 бут болгон. Бул да болсо эмнеге далил болот? Бул да болсо алейкум ассалам отуруп. Бул да болсо ушунчалык деңгээлде бутпарастык күч алгандыгына далил. Эми караңыздар, бутпарасынын ушунчалык тез арада жайылып кетишинин себеби эмнеде десе, себеби Амру ибн Лухай себеп болуп калды буттун келишине. Бирок ошол бутпарастык дини тарап кетишине ушул ишеним себеп болгон. Ал ишеним кайсы? Биз деген карапайым элбиз. Биз деген алсызбыз. Биз деген күнөөкөрбүз. Биз деген Аллах субхана ва тааламдын алдында эч ким эмеспиз. Аллах субхана ва таалам улуу зат. Аллах субхана ва таалам бардык нерседен бардык ушундай жаман сыпаттардан аруу зат. Биз Аллах субхана ва таалама өзүбүз түзмө-түз кайрыла албайбыз. Биз Аллах субхана ва таалама Аллах тааламдын алдында күнөөлөрдөн аруу болгон периштелер аркылуу, күнөөлөрдөн аруу болгон пайгамбарлар аркылуу, таат ибадатка бекем болгон солих инсандар аркылуу ошолор менен кайрылабыз. Биз өзүбүз түзмө-түз Аллахка дуа кылсак, дуабыз кабыл болбойт. Мына ушуларга дуа кылсак, периштелер болобу, же болбосо солих инсандар болобу, пайгамбарлар болобу, ошолордун арвактарына, рухтарына дуа кыла турган болсок, ошолор бизге Аллах тааламдын алдында ортомчу болуп берет. Анан биздин дуабыз кабыл болушуна себеп болот деген ишеним эмне кылган? Ширкке эшик ачып берген. Ошондой ишеним кылып олтуруп, анан ошондой Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынып кетишкен. Түшүнүктүбү? Субханаллах. Караңыз, эң таң калыштуу нерсе, миллион жыл болобу, 1000 жыл болобу, мурдагы шайтандын азгырыгы бүгүнкү күндө шайтан жаңы метод, алдагы азгырууга жаңы метод тапкан жок. Ширк кылдырууга кутту ушул эле методду пайдаланып турат. Бир туугандар, эң ачынарлуу нерсе, бүгүнкү күндө өзүнүн мусулман үммөтүнө мен мусулман үммөтүнөмүн деген адамдардын кебирлери эмне дейт? Куттум ушул Меккенин мушриктери айткан сөздү, араб мушриктери айткан сөздү айтат. Эч бир тамгасынан өзгөрбөйт, үтүрүнөн өзгөрбөй куттум ушул сөздү айтат. Биз деген алсызбыз. Биз деген күнөөкөрбүз. Биз өзүбүз түзмө-түз дуа кылсак дуабыз кабыл болбойт. Биз деген ошондой аулиялардын ортого коюп туруп анан кийин Аллахка кайрылышыбыз керек. Сиздер билесиздерби? Падышалардын алдында вазир болот. Карапайым адам, ар бир карапайым адам түзмө-түз падышага кире бербейт. Ал падышага кирүү үчүн вазирди ортомчу кылып туруп анан кийин кирет. Мына ушул Аллах таалам биздин падышабыз болгондуктан биз ага түзмө-түз кайрыла албайбыз, себеби биз алсызбыз, биз күнөөкөрбүз. Ортого сөзсүз түрдө вазирди бул дүйнөдө ортомчу кылган сыяктуу бирөөнү ортомчу кылышыбыз керек дейт дагы валиязат биллах. Анан кийин ошол аулия деген адамдардын ортого коюп туруп ошолорго дуа кылып мушрик болуп кете беришет. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Бүгүнкү күндүн мушриктери мурдагы мушриктердин эч бир нерсеси менен айырмаланбайт. Көрдүңүздөрбү? Шайтандын азгырыгы мурда кандай болсо, куттум бүгүн күнгүндө ошондой эле метод менен жүрүп баратат. Эми караңыздар, алар сыйынган нерселер санам же аснам деп айтылат. Санам сот менен айтылат, сонам деп коет. Көпчүлүгү аснам деп коет. Бут деп, биздин тилде бут деп коебуз. Сонам деген Аллахтан бөлөк сыйынылган нерселер. Көрдүңүздөрбү? Аллах тааламдан бөлөк сыйынылган Хубал болобу, же болбосо ошол Лат болобу, Узза болобу, ошол санам деп айтылат. Түшүнүктүбү? Ал эми караңыздар, васан деп коет, васанилер деп коет. Са менен васан. Васан деген эмне десе, булар бир эле ошол Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынып калбастан, ошол кээ бир солих инсандар басып өткөн жерлер, же солих инсандар көмүлгөн жерлер, же болбосо пайгамбарлар көмүлгөн жерлерге барып туруп ошол жерди сыйыныла турган жер кылып алган. Ошол сыйыныла турган жер кылып алганды васан деп коет. Түшүнүктүбү? Ошо сыйыныла турган жерге барып ибадат кылган адамдарды васанилер деп коет. Васанилер деп коебуз. Түшүнүктүбү? Демек, сонам, васан экөө ушул нерсеси менен айырмаланып турат. Экөө дээрлик бир эле. Аснамга сыйынгандар васанга дагы сыйынышат, васанга сыйынгандар аснамга дагы сыйынышат. Ошол кабырга барып сыйынгандар бияка келип буттарга дагы сыйынат, же Аллах тааламдан бөлөк нерсеге сыйына берет. Ошо Аллах тааламдан бөлөк нерсеге сыйынгандар кабырга барып деле сыйына берет. Субханаллах, бир туугандар, бүгүнкү күндөгү сиз менен биздин коомчулугубузда кабырга барып сыйынып, васани болуп кеткен адамдар жок эмес.
Караңыз, мен миңдеген мисалдарды келтирсем болот. Биздин ушул коомчулукта белгилүү болгон Сулайман тоосу десек болот, көбүрөөк мындай белгилүү болгон Ахмад Ясавийдин кабры бар. Түркістан деген жерде. Қазақстан мамлекетинин Түркістан деген жеринде Ахмад Ходжа Ясавиби, эгер адашпасак, ошонун мазары деп коюшат. Ошол жерге барып эмне кылышат? Ошол жерге барып сыйынышат. Ибадаттарды кылып кетет. Исламда буйрулган кээ бир жөрөлгөлөрдү аткарып келет. Курманчылык кылышат. Аллах Тааладан бөлөк нерсеге барып ошол жерде ошол Ахмад Ходжа Ясавиден дуа кылып сурашат. Ошол жерде эмне таваф кылышат. Субханаллах, бир туугандар, сиз менен биз Аллахка кылган ибадаттардын бардыгын ошол жерде эмне өзүнүн мусулманмын деген адамдар барып эмне Аллахтан бөлөк нерсеге кылышат. Бул нерсе менен айтуудан максат, бир туугандар, сиз ойлобоңуз, биз тарыхта окуп атсак, бул тарыхта эле бар, бүгүнкү күндө жок болуп кетти деген. Жок, бир туугандар, бүгүнкү күндөгү сиз менен биз жашаган чөйрөдө дагы, сиз менен биз жашаган коомчулукта дагы коттум ушул Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынуулар бар. Эң ачынарлуусу, Мекке мушриктери өзүн мусулманмын деп айтабайт эле. Бирок бүгүнкү күндөгү ошол Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынгандар өздөрү мусулманбыз дейт. Мусулманбыз дегенде дагы жөн эле мусулман эмес, динге кызмат кылып, элге, жерге кызмат кылып аткан, динди таратып аткан мусулманбыз деп эмне өздөрү ошол нерсе менен сыймыктанышат. Валиядан билlah. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, шейтан эмне сиз менен биз жашап жаткан доордогу адамдарды дагы азгырууда эмне кылган жок? Алсыз болгон жок. Буларды бүгүнкү күндө мусулмандар, мусулманмын деген, мусулман ата-энеден төрөлгөн мусулмандарды дагы эмне ушундай кылып васани кылып жиберди. Кээ бирлерин албетте. Андан кийин алардын кээ бир эмне ошол Амру ибн Лухай ойлоп чыккан диндеги жаңы амалдары, жөрөлгөлөрү бар эле. Амру ибн Лухай өзүнөн кийин ошол нерсени дин деп таштап кеткен. Ошол амалдарынан бирөөсү, караңыздар, эмне кылышат эле? Жанагы васандарга же аснамдарга барып жалынып, жалбарып дуа кылат эле. Коттум, сиз элестетиңиз, сиз менен биз Аллах субхана ва таалаган жалбарып, илап дуа кылгандай. Булар дагы ушул эмнеге барып, васандарга же болбосо ушу санамдарга барып илап дуа кылат. Эң ачынарлуусу бир нерсе, бир туугандар, Аллахка сыйынганда сиз менен биз ыкластуулук кыла албайбыз. Көбүнчө ыкластуулук кыла албайбыз. Жаш көзүбүздөн чыкпайт. Өтө аз жылоозун көзүбүздөн чыгат. Илап дуа кылганы күнүбүз, түнүбүз өтө аз. Бирок караңыздар, ушул санамдарга, Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынгандарды карасаңыз, интернеттен көрөсүзбү же чыныгы жашоодо көрсөңүз, илап жалбарып дуа кылып атканын көрөсүз. Субханаллах. Көрдүңүздөрбү? Шайтан Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге ибадат кылууда ушунчалык ыкластуу кылып коет. Илап ушунчалык ыкластуу болуп ибадат кылып атканын көрөсүз. Аларды көрүп, сиз уялып кетесиз. Мен акылуумун го, Аллах Таалама ушундай ибадат кылганга депчи. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин дагы бир ошол Амру ибн Лухай түптөп кеткен ибадаттардын бирөөсү жанагы ошол васандарга келип, ошол көмүлгөн жерлер болобу же болбосо ошол эле санамдар тулган жер болобу, ошол жерге келип таваф кылуу. Таваф деген айлануу деген. Түшүндүңбү? Таваф деген айлануу деген. Ошол айлануудан сооп үмүт кылат. Куттум ошол Ахмад Ходжа Ясавидин кабрына барып, адамдар таваф кылып аткан сыяктуу. Сооп үмүт кылып кылат, ибадат деп кылат. Түшүндүңбү? Андан кийин үчүнчүсү ошол эмне Амру ибн Лухай калтырып кеткен ибадаттарындагы бир түрү, аларга эмне курмандык, аларга атап курмандык кылышат. Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге курмандык кылышат. Бул нерсе ислам келгенге чейин ушул нерсе каттуу арабтарда аябай каттуу тараган. Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге курмандык кылуу. Бир туугандар, бүгүнкү күнгө чейин ушул нерсе бар. Караңыздар, кимде ким ушул Ахмад Ходжа Ясавидин кабрына барып бир курмандык кылса, ушунча соопторго ээ болот деген өздөрүнүн токумуш эмне хадистери бар. Ушундай соопторду үмүт кылат, андай соопторду уккан адам ушундай эмне жаннатка кирип кеткендей эле өзүн сезет. Көрдүңүздөрбү? Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге союлуу. Аллах субхана ва таалам эмне деди? Вала та'кулу мимма лам юзкар исмуллахи алейхи. Аллах Тааламдын аты эскерилип союлбаган нерсени жебеңиздер деди. Ал дегени Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге союлган нерсе арам. Мисалы, караңыздар, бир туугандар, жаштыгыбызды элестетели. Көпчүлүгүбүз ушул нерсени башыбыздан өткөргөнбүз. Бизде Жалал-Абад шаарында кичинекейибизде ушундай эмне бар эле, адат бар эле. Шорбулакка чыгып, кан чыгарып кою деген. Шорбулакка чыгып, Шорбулактын атына кан чыгарып кою деген.
кой союп коет эле. Же болбосо кой сое албаса жок дегенде тоок болсо дагы союп коюш керек экен деп ошол жерге барып кой союп, тоок болсо дагы союп, эмне тууган уруктарын сыйлап келишет эле. Бар беле? Бар эле. Жанагы темир алган машина алган адамдар дөөт биримге барып, дөөт биримдин кабыры деп коет, ошол базар коргондун жогору жагында ошол жерге барып эмне кой союп келет, дөөт биримге атап. Бар беле? Бар эле. Бүгүнкү күндө дагы бар. Бирок өтө аз. Алхамдулилlah, Аллах Таалам ыраазычылыгы үчүн дават кылган ушундай мусулман бир туугандарыбыз көп болуп, ушул таухидти жеткизгендик себептен алар дээрлик жок коюп чыгып кетти. Сулаймандоого барып кой сой деген бар беле? Бар эле. Алхамдулилlah, бүгүнкү күндө азайып кетти. Бирок бар, дагы деле бар бир туугандар. Айтайын деген нерсе көрдүңүздөрбү? Ушундай Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге курбандык кылуу өзү үчүн бир ширк амал. Жана аны жештик өзү арам нерсе. Түшүнүктүбү? Ушул нерсе мусулмандарга кенен, мусулман өлкөлөрүндө кенен тарап кеткен. Аллах Тааламдан бөлөк нерсеге курбандык кылуу ушунчалык кенен тарап кеткен дейсиз. Жада калса ушундай илгерки немелерди карай турган болсок, кээ бир ислам динине кызмат кылган деген адамдарды карай турган болсок, ушундай жерлерге барып курбандык кылуусу менен белгилүү болгон адамдар бар. Молдоке деп таанылгандар ушундай жерге барып курбандык кылууну эмне буйруп ошол нерсеге адамдарды кызыктырган. Бул да болсо эң чоң ширктердин бирөөсү болуп эсептелет. Андан кийин дагы бир ошо ибадаттардын түрү Амру ибн Лухай калтырган ибадаттардын түрү аларга тамак аш арнап, аларга тамак аштан бөлүп коюу. Карасаңыз, субханаллах, мушриктер эгин тегингеээлик кылган учурда, тамакка eelik кылган учурда 7 бөлүккө бөлүп, 6-сыны эмнеге бөлөт эле? Мушриктер ошол кудайчаларына бөлөт эле, бирөөсүнү кимге бөлөт эле? Аллахка бөлөт эле. Эң ачынарлуусу, кудайчаларына бөлгөндө эч качан Аллахка кошпойбойт эле. Бирок Аллахка дегенни кудайчаларына кошпойт. Ал дегени ушунчалык кудайчаларын Аллах Тааламдан дагы жогору койгондугу дегени. Түшүнүктүбү? Андан кийин Аллах Тааламдын атынан жалган айтып, бул арам, бул адал деген эмне ушул шариатты киргизет эле. Ал дегени бул нерсе адал, бул нерсе арам деп ушунчалык көп нерсени Аллах адал кылган нерсени арам кылып жиберген. Жана Аллах арам кылган нерсени адал кылып жиберген. Я субханаллах. Караңыз, ушунчалык деңгээлде Аллах Тааламдын атынан жалган айтуу күч алган дейсиз, ушундай жок диндерди ойлоп чыгат эле. Караңыз, бул жерде Аллах субханала ва таала китебиңиздерде бар, келечекте окуп алсаңыздар болот иншаллах. Аллах субханала ва таала ушундай деп айтат: "Ва qulu hadhihi an'am wa harfun hijrun." Кыргызчасын окуп берем. Дагы алар Аллахка жала жаап мындай деп айтышты: "Мына бул жандыктар менен эгиндер арам. Аларды биз каалагандан башка адамдар жебейт." Карасаңыз, каалаганын адал кылды, каалаганын арам кылып койду. Кээ бир эттерди бул эркектерибизге адал, аялдарыбызга арам деди. Кээ бир эттер бул аялдарыбызга дагы, эркектерибизге дагы арам деди. Кээ бир эттер мына аялдарыбызга, эркектерибизге дагы адал деди. Ушундай кылып өздөрү каалагандай шарият токушкан. Каалагандай шарият токушкан. Аллах адал кылбаган нерсени адал кылып, Аллах арам кылбаган нерсени арам кылышкан. Эң ачынарлуусу бир туугандар, субханаллах, ушул нерсе алхамдулилlah бүгүнкү күндө дээрлик жоголуп баратат. Биз кичинекейбизде караңыздар, жанагы эстесеңиздер, жаш балаларга чач коюп коюу деген бир амал бар эле. Чачын калтырып коет. Эгерде ушундай боюнда бар учурда аял киши ыйык жерлерге барып койсо, ошол кийин чач коюп коет, ошол чачыны ошол жерге барып курмандык кылмайынча албайт эле. Курмандык кылуу өзүнчө бир ширк эле. Андан кийин ошол жерге баргандан кийин ушундай адаттары бар эле, өздөрү эле токуп алган адаттары. Муну этти, мол жагын эркектер жейт, аялдар жебейт. Буну аялдар жесе болбойт. Бул жагыны аялдар жейт, эркектерге аралашып жейт. Ушундай, субханаллах, ушундай. Караңыздар, мол тарыхты окуп олтуруп, бүгүнкү күндөгү мусулманмын деген адамдарды ушунчалык деңгээлде шайтан азгырып, мушриктердин абалына 100% түшүрүп койгонуна ынанабыз бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Алхамдулилlah, ислам дини эмне даваты кенен орун алып, биздин жашаган жерлерде дээрлик жокко эсе болуп кетти. Ушул азыр айтып аткан нерселер. Бирок ушул эле учурда кээ бир дават тарабаган, дават жетпеген өлкөлөрдө, мусулманмын деген өлкөлөрдө ушул нерсе бүгүнкү күнгө чейин кенен тарагат. Өздөрү каалаган нерсени буну жесе болот, буну жесе болбойт. Бул адал, бул арам. Ушул окшогон нерселерди эмне аябай эмне кенен таратып жиберишкен. Андан кийин дагы ушул ибадаттардын бирөөсү хира саиба васила хами, бахира саиба васила хами деген өздөрүнүн түшүнүгү бар эле. Бахира деген эмне десе, сүтү жалаң буттарга арналган төлө. Сүтү только буттарга арналат эле бунун сүтү. Аны саап ичкенге эч кимдин акысы жок эле. Көрдүңүздөрбү?
Бул өздөрү эле токуп алган дин. Аллах субханаху таала бул дин менен Ибрахим алейхиссаламды жана Исмаил алейхиссаламды жөнөтпөдү эле. Ondan keyin vasila деген эмне? Vasila деген катарасынан 2 ургачы бото туудурган эркекти эле. Сайба алып кетти. Ооба, аны окуйбуз иншалла. Бахирадан кийин Vasila бар, Саиба бар, Хами бар, иншалла. Ал китептерде бар. Окуп аласыздар иншалла. Ал дегенде карасаңыз, катардан 2 ургачы туудурган бото эркекти дейт. Аны дагы буттарга арнап коюп жиберишкен. Бош жиберет эле. Эч ким тийбейт эле аны. Көчөдө ушундай белги коюп коет эле, аламат коюп коет эле. Бул васила деп коет эле. Бул Саиба деп коет эле. Бул васила, бул Саиба. Эч ким тийгенге акысы жок эле. Ошол сыяктуу өздөрү эмне диндерди токуп алышкан эле. Субханаллах, ушул нерсе эмне дээрлик араптарда ушунчалык кенен тарап кеткен эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бу имам Бухари риваят кылган хадисте Амру ибн Лухай жөнүндө хадис келген. Амру ибн Лухайды тозокто көрдүм, ичеги чуп алып, ошол ичегинде эмне эшек казыгында айланып жүрүптүр дейт. Көрдүңүздөрбү? Эң биринчи араб жармаралына эмне васани динине, бутпарастык динди алып келген ошол адам болгондук себептүү. Андан кийинкилер тозокко кирбейт деп ойлобоңуздар. Андан кийинки бутпарастар тозокко кирет. Болгону ошол адам себеп болгон үчүн пайгамбар салам ошону хос деп айтып өттү. Ушул адамды тозокто ушундай азаптап атканы көрүндү. Андан кийин арабтарда азлам деген түшүнүк бар эле. Азлам деген төлгө салуу деген. Караңыздар, төлгө салуу. Бир туугандар, бул дагы биздин эле тарыхыбызда бар. Жакынкы тарыхта десек адашпайбыз. Төлгө салуу. Мол 80-70 жылды төрүлгөн акелерибиз бардыгы көрүп калды. Бул 90-жылдары төлгө салуу деген өтө күч алган. Билесиздер, палчылар болот эле. Палчылар бүгүнкү күндөгү бакчылар эле. Бир иш кыларда, кичинекей иш болсо дагы, иш баштарда, бизнес баштарда палчыларга барып төлгө салдырып келет эле. Ушунчалык күч алган эле. Көрдүңүздөрбү? Арабтарда ушул нерсе аябай күч алган эле. Ар бир кичинекей иш болобу, чоң иш болобу, кээде субханаллах ушундай чоң саясий иштерди дагы ушу төлгө менен төлгөчүлөр аркылуу чечет эле. Кээ бир адамдын жашы тагдырын чече турган иштерди дагы ушу төлгөчүлөр менен чечет эле. Субханаллах, ушунчалык деңгээлде эмне төлгө кенен тарап кеткен. Төлгөнүн бир канча түрлөрү бар эле, албетте ал түрлөрүнү өзүңүздөр китептен окуп аласыздар иншалла. Андан кийин караңыздар. Ушундай аларда ушундай ишенимдер бар эле. Ырым-жырым деп коебуз го. Ар түрдүү нерселерге ырым-жырым кылуу. Ырым-жырым кылуу. Биз да бул нерседен алыс эмеспиз. Туурабы? Азыр эгер айтып берсек, аягы жок. Кичинебизде үйлөрдүн үстүндө көз тикенди, же болбосо дарбазабызда таканын илинип турганын көрөт элек. Ал жөндөн өзү барып илинип калган жок. Ал барып биздин ишенимибизге барып такалат. Ошол көз тикендин илениши, же жаш балдардын мондай эмне колунда, билегинде көзмөнчөктөрдүн болуусу ишенимге барып такалат. Биздин акыйдабызга барып такалат. Акыйдабыз бузуку болгондуктан, ширк акыйдасына кирип кеткенибиз себептен ушундай көзмөнчөктөргө тагынып, көзмөнчөк бизди пайда зыян берет, көзмөнчөк бизди зыяндан сактайт. Көз тикен бизди зыяндан сактайт. Ошол дарбазабызга илип койгон така бизди зыяндан сактайт деген ишенимдер, ушундай ырым-жырымдар бар болгондуктан ушунчалык эмне сиз менен биздин үйүбүздө кенен тарап кеткен эле. Караңыздар, жада калса мышык алдыбыздан өтүп кетсе, ал күнү эмне бизге эч кандай жакшылык болбойт, жамандык алып келет деп туруп, мышык өтүп кеткен учурда ошол жолдон артка кайтып кеткен учурлар болгон эмес. Ит өтүп кетсе, сүйүнөт элек, бүгүн жашообуз жакшы болот. Ырым-жырымдар бардыгы эч кандай негиз болбогон, ширк болгон ырым-жырымдар. Мына ушундай ырым-жырымдар эмне арабтарда ушунчалык көп болгон. Болбогон нерсеге ырым-жырым кылган. Карасаңыздар, жада калса үкү бар го, жөн эле учуп жүрө турган үкү. Үкү бул бир адам акысыз өлүп калган адамдын руху ошол үкүгө кирип алат. Ошол үкү бир күн келип ошол өлтүргөн адамдан өч алат деген ишенимде болушат эле. Өч алат деп, ошон үчүн үкүдөн коркот эле. Үкү ушундай сайрап кое турган болсо, болду, ошол күнү ошол үй бүлөдө тынчсыздык орун алат эле. Өлдү деп, бүгүн үкү сайрап койду, өлдү деп. Бүгүн бизде эмне сагсан сайраса, бүгүн конок келет экен деген сыяктуу эле эч бир негизсиз эмне ишенимдер. Булардын бардыгы ширк бир туугандар. Албетте, арасында кичинекей ширктер бар, чоң ширктер бар. Андан кийин жахилият доорундагы арабтардын адаттарында Кабаны урматтап тооп кылуу, ажылык кылуу, умра кылуу, Арафатка, Муздалифага баруу деген жакшы ибадаттар Ибрахим алейхиссаламдан бери калган ибадаттар бар эле. Бул нерседе эч кандай талаш жок. Бирок эң ачынарлуусу ошол ибадаттарды Ибрахим алейхиссалам калтырган жөрөлгөлөрдүн бардыгын эмне кылып жиберген? Бурмалап жиберген, ширктерди аралаштырып жиберген эле. Карасаңыздар, ошол
бурмаланган ибадаттардын бирөөсү Курайштар өздөрүнү хумустар деп коет эле. Хумустар деген биздер бүгүнкү күндө аксөөктөр же болбосо өзбектерде хожалар деп коет, кожолор деп коет, бизде сейиттер деп коет. Ушул сыяктуу эсептеп өздөрүнү жогорку мартабалуу адамдар деп билип, эмнеде биз көп нерсеге акылуубуз деп эсептешкен. Курайш уурусу, мына Курайш Фихрде тараган ууру ушул жанагы Кусай ибн Килабдан кийин ушул Хабадагы бийликти алгандан кийин көптөгөн ушул амалдарга эргенден кийин биз хумустарбыз деген. Хумустар кандай иштергеээлик кылган? Биз Ибрахим алейхиссаламдын урпактарыбыз деген. Биз Ибрахим алейхиссаламдын урпактары болгондон кийин мансаптуу адамдарбыз деген. Биз кылган нерсени кыласыздар, биз чечкен нерсеге баш ийесиздер деп ошол кээ бир өкүмдөрдү кылып берген, ошол өкүмдөргө калгандары баш ийген. Мисалы, Арафатка барган эмес алар. Арафатка хумустар барбайт, башкалар барат деген. Карасаңыз, ислам дининде Арафатка баруу бул исламдын хажынын, ажылык ибадатынын түркүктөрү, бир түркүгү, рукундөрү, туурабы? Андан кийин хумустар сырттан келген тамак аштарды жебейт эле, өздөрү кылган тамак аштарды жейт эле. Шарапаттуу адамдар. Биздин тил менен кандай деп айтат? Айта билесизби? Элиталар. Элиталар бүгүнкү күндө өздөрүн элитабыз деген табака бар бизде деле. Ал табака өздөрүн элитабыз деп эсептеп, алардын кийгени башкача, жүргөнү башкача, жеген ичкени башкача. Алар өздөрүн маданияттуу деп эсептейт. Алар сиз менен биз жеген оң кол менен жеген адатты алар маданиятсыздык деп билет. Элита адамдарда алар сол кол менен вилканы, оң кол менен бычакты кармап, этти секин кесип, 7 жолу чайнап, анан жутуп, ошондой өздөрүнүн адаттары бар. Алар өздөрүн элита деп эсептейт. Алар жөнөкөй карапайым элдерге аралаша бербейт. Бул бүгүнкү күндө бар эле нерсе бир туугандар. Куттум ошондой арабтардын арасында Курайшилер өздөрүнүн хумустар деп ушундай деп билген. Андан дагы өзгөчөлүгү булар ошол хумустарды биз дини ушундай мансапка ээ болгон адамдарбыз дейт. Себеби Исмаил алейхиссаламдын түзмө-түз урпагыбыз деп эсептешкен. Ал эми ислам дини келип ал нерсени толугу менен жойгон. Иннама акрамакум индаллахи атқакум. Аллах тааланын алдында урмат сыйга татыктуу болгонуңар ким dedi? Таквалууңар. Ак болосуңбу, кара болосуңбу, араб, кыргыз, өзбек, ким болбошуңа кат'ий назар. Ага каралбайт, балким сенин жүрөгүңө каралат. Капкара болсоң дагы Аллах тааланын алдында жүрөгүң таптаса аппак болсо сен Аллах тааланын алдында эң урматсыздуу адамсың. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Ислам дини келип ушундай табакалуу жашоого, ушундай жанагы табака деген мындай тепкич болуп жашай турган жашоого чекит койгон. Таквалууңар Аллах тааланын алдында эң урмат сыйга татыктууңар деген. Андан кийин дагы бир өзгөчөлүктөрү ушул хумустардын, караңыздар, ажылыкка келген адамдар биринчи тавафыны ошол хумустардын кийими менен таваф кылат эле. Хумустарда эгерде ошол хумустарда андай кийим калбай калган болсо, анда эмне кылат эле? Жылаңач таваф кылат эле. Субханаллах. Жылаңач таваф кылат эле. Аялдары дагы куттум ошондой. Хумустардын аялдардын кийимине таваф кылат эле. Хумустардын аялы жок болуп калса, өзүнүн аврат жерлерин жаап алып, ушундай жылаңач бойдон таваф кылат эле. Валиязан биллах. Ушундай нерселерди кылышкан, дин кылып киргизип жиберишкенде. Андан кийин ихрам кийген учурда алар эшигинен кирбейт эле, тешигинен кирет эле. Үйүнө тешик кылып коет эле дагы, ошол тешиктен кирет эле ихрам кирген учурда. Аллах субханаху ва таала аят түшүрдү Бакара сүрөсүндө: "Сиздердин жакшылыгыңыздар үйүңүздөрдүн артынан келүүңүздөр эмес, балким валакиннал бирру ман иттака, чыныгы жакшылык таквалык кылган" деди. Ва атул буюта мин абвабиха, үйүңүздөргө эшик менен эле кириңиздер. Ваттакуллах, Аллахка таквалык кылыңыздар. Лааллакум туфлихун, сиздер балким ийгиликке жетесиңер деп Аллах субханаху ва таала ушул кылган нерселер бардыгын жокко чыгарды. Арабтардын демек дини абалы ушундай эле. Андан кийин Араб жарым аралында бир туугандар жөөттөр дагы, христиандар дагы, сабаилер дагы бар эле. Ошол эле учурда отпарастар дагы бар эле. Жөөттөрдүн келип отурташып калуусуна кыскача токтолобуз. Жөөттөрдүн келип отурташып калуушу тарыхчылар эки учурда Араб жарым аралына келип отурташып калган дейт. Караңыздар, биздин заманга чейинки 587 жылы Бухтанассар деген залым падыша болгон. Бухтанассар жөөттөрдү кырып жиберген. Ошол кырып жибергенде ошондон зулумдугунан качып Араб жарым аралына, Йеменге барып отурташып калган арабтар. Экинчиси бул отурташып калуусу Титин деген
римдиктердин ошондой бастырып келүүсү, падышасын астына бастырып келүүсү неме жөөттөрдү аябай кыргынга учураткан. Ошол учурда алар келип ошол Ясриб, Хайбар, Тайма деген жерге отурукташып калган. Демек жөөттөрдүн ошол жерге келип эмне араб жарымаралына отурукташып калуусу биздин заманга чейинки 587-жылы жана биздин замандын 70-жылы орун алган. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген учурда, Ясрибке барган учурда биз билебиз, Бану Кайнука, Бану Надир, Бану Курайда деген, анан Хайбарда дагы уурлар болгон. Ошол кээ бир тарыхчы алымдар 20-дан ашык жөөт уурлары ошол араб жарымаралында болгон деп айткан. Ошол араб жарымаралында барып бийликти алып алган дагы эмне жөөттөр болгон. Ошолордун бирөөсү Юсуф Зуннуас. Бул жөнүндө өткөндө токтолуп өттүк. Йемен падышачылыгын эстесеңиз. Йемен падышачылыгында Юсуф Зуннуас өттүк. Юсуф Зуннуас Нажрандагы христиандарды кыргынга учураткан. Ал дегени биздин тил менен айтканда ушундай эмне такыр өлтүрүп жиберген деген. Геноцид кылган, ооба. 20 миңден 40 миңге чейин ушундай аң каздырып туруп, аңга отту жактырып туруп, ошонун ичине таштап жиберген. Түшүндүңүзбү? Аллах субханаху ва таала бул жөнүндө Куранда Кутила асхабул ухдуд деп баяндаган. Түшүндүңүзбү? Андан кийин анын ошол кылгандыгына өчөшүп, ачуусу келип, эфиоптор христиан динине тутунгандар. Христиан динин өздөрүнүн бир туугандарынын өлгөнүнө чыдай албастан Рим империядан жардам сурап келип, өткөндө бул нерсеге кыскача токтолуп өттүк, келип жанагы Зуннуасты жок кылып, анан христиандар эмне бийлик кылып отурган. Христиандардын келүүсү 2 жолу орун алган. Биринчиси 340-жылы, биздин замандын 340-жылы Эфиопияга келген, бирок алар 378-жылы куулуп чыккан кайра. Андан кийинки экинчи келүүсү бул 525-жылы болгон. 525-жылы орун алган. 525-жылы эмне кылган? Жанагы христиандар экинчи рет келип, андан кийин жанагы Абраха деген жанагы жердеги арабтарга каттуу колдук мамиле кылып, каттуу басым жасап, мындайча айтканда христиан динини таратууга аябай каттуу кызыктар болгон. Жана ошол жерде мен өзүмдүн ошол мамлекетиме Йеменге Кабаны курам. Арабтар келечекте ушул Кабага келип сынат деп өзү чоң бир эмне чиркөө курган. Бирок эмне ал чиркөөсүнө эмне арабтар тоготпой ажыга баргысыны, Кабага баруусун уланткандан кийин жанагы ажыга эмне кылат? Чабуул жасап, анын чабуулу кандай болгондугун өткөндө токтоп өттүк. Андан кийин Гассан арабтары, бул ушу Шамдагы арабтар, Гассан арабтары, Таглиб, Банутай уурлары, булар христиан динини Византия империясынын басымы астында кабыл алып алгандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген учурда ушулар христиан дининде болот. Бирок кийин Шам өлкөсү Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун эмне халифа болуп турган учурунда Шам өлкөсү ачылып, алар бардыгы мусулман болуп, альхамдулилlah, бүгүнкү күнгө чейин эмне алар мусулманга өтүп, мусулман динине кармап калышты. Албетте анча-мынча христиан динине карманган арабтар дагы бар. Египетте, Сирияда, Фалестинде бүгүнкү күнгө чейин бар. Андан кийин мажустерге токтолуп турган болсок, Ирак, Бахрейн, Хаджар, ошол араб булунун четиндеги Йемен, ошол Иран жака, ал убакта Перс империясы болуп аталган, ошого жакыныраак жерлердеги арабтар ошолорго таасирленип отпарастыкка өтүп кеткен. Себеби биз билебиз, перстер кимдер болгон? Дини отпарастык болгон, мажусилер болгон. Туурабы? Анан Сабаилер дагы болгон дейт. Булар Ибрахим алейхиссаламдын заманындагы Халдания уурларынын дини болгон. Алар Сабаилер кандай десе, жылдызга сыйынган адамдар болгон дейт. Демек ушул эмне араб жарым аралындагы дини абал болгон. Ал эми коомдук абал кандай болгон десе, коомдук абалы биринчиден табакат жашоосу болгон. Табакат жашоосу өкүм сүргөн. Байлар, орточолор, анан кедейлер сыяктуу дегендей. Түшүндүңүзбү? Мисалы, индуизм дининде 4 табака бар. 4 табака бар. Ошондой эле араб жарым аралындагы ошол убактагы коомдук абалында дагы байлар өзүнчө жашаган, биздин тил менен айтканда элиталар, андан кийин кедей кембагалдар. Байлар каалагандай кылып өкүм сүрүп, каалагандай кылып эмне жана кул болгон, күң болгон адамдарды кызмат кылдырган, каалагандай калчаган. Биздин тил менен айтканда ушунчалык зулумдук менен мамиле жасаган. Себеби алардын укугун коргогон эч ким болгон эмес. Карапайым элдин, зулум чегип аткан элдин укугун коргогон эч ким болгон эмес. Бул нерсеге келип, ислам дини гана чекит койду. Ислам дини келгенге чейин арабтарда кулдар эч кандай укукка ээ болгон эмес. Туура, бирөө айтышы мүмкүн, ислам дини келгенден кийин дагы кул ээлечүлүк жаш заманы кала берди го деп. Туура, ислам дини башка ошол замандагы адамдардан өзгөчөлөнүп чаа калып, кул заманын жокко чыгарбастан кулдук эмнени калтырды. Кул ээлөөчүлүк эмне ошо системасын калтырды. Бирок ушунчалык кызыктырды кулду азат кылууга. Жана кул ээлөөчүлүк заманынын жоюлушуна ушунчалык кызыктар болду.
Карасаңыз, бир адамды өлтүрүп койсо, кокустан өлтүрүп койсо, кул азат кылыш керек. Же болбосо кафаратул ямин мисалы, же болбосо ушуга окшогон нерселерди кулду азат кылуу менен гана эмне болду? Ошол өзүнө эмне тазалай турган шариятыбыз ибадаттарды көрсөтүп берди. Түшүнүктүүбү? Эми аялдардын орду кандай эле десе, биринчи табакадагы аялдардын орду жогору эле. Сыйланган, урмат сыйга татыктуу аялдар эле. Алар анча-мынча кээ бир саясий эмнелерди чечип коет эле, чечимдерди кабыл алып коет эле. Анча-мынча эки уурунун урушуп, согушуп кетүүсүнө таасирин тийгизип коет эле. Же болбосо эки ууру достошуп, биригип, ынтымактуу болуп кетишине себеп болуп калат эле. Бул биринчи табакадагы аялдар эле. Ал эми кийинки табакадагы аялдар, ылдыйкы төмөнкү табакадагы аялдар, алар эч кандай эмнеге ээ эмес эле, урмат сыйга. Мындайча айтканда, коомдо алардын жашоосу жокко барабар эле. Бир туугандар, ушул жерден бир нерсеге кыскача токтолуп кетпесек болбойт. Бүгүнкү күндө феминизм деген ушундай жаңы Европа тарабынан, батыш өлкөлөр тарабынан колдонулуп, каржыланып, ушул бүгүнкү күндөгү мусулманмын деген аялдар ошолордун акчасын жеп алып, бүгүнкү күндө мусулман коомчулугуна ушул түшүнүктү тарап турган учур. Феминизм деген эмне? Аялдар менен эркектердин укугу тең болуу керек деген. Бир туугандар, ошол адамдарды биз эмнеге чакырат элек? Ислам тарыхын жакшылап окуп көрүүгө чакырат элек. Алар айтып атат. Карасаңыз, эң ачынарлуу нерсе, бир туугандар араб батыш өлкөсүнөн каржыланган, же болбосо деңиздин теги тарабынан каржыланган ушундай массалык маалымат каражаттары бүгүнкү күнгө чейин ушул нерсени эмне кылып келет, жүйө кылып көрсөтүп келет. Мына мусулман коомчулугу, дини көз караштагы адамдар аялдарыны сабайт, аялдарыны урат, аялдарыны зордук, зомбулук кылат дейт. Кээ бир сайттарга кирсеңиз, бир жумада сөзсүз бир жолу аялдарды зордук, зомбулук кылып турат деген өзлөрүнүн статьяларын чыгарып турат. Бул деген эмнеге алып барат? Бул дегени аялдар тең укукта болуш керек. Аялдар өзүнүн укугун билиш керек. Аялдар эркектер менен тең таймаш керек. Аялдар парламентте эркектер менен бирдей олтуруш керек деген нерсени талап кылып, бүгүнкү күндө кандайдыр бир деңгээлде ошолордун сөзү эмне суу кечип, ошолордун сөзү таасирин тийгизип турган учуру. Караңыз, парламентте 3-төн 1 аял болуш керек деген ушундай идеяны көтөрүп, бүгүнкү күндө киргизди ошол нерсени. Туурабы? Эгер адашпасак 4-төн 1 деп калтырды окшойт. Караңыздар, бул нерсе дегени аялдар эркектердей тең укукта болуш керек. Аялдар каалаганда турмуш жашаш керек. Алардын ою боюнча аялдар каалаганда талак дагы бере турган укукка ээ болуш керек деген түшүнүктү алып келет да. Аялдар каалагандай жашаш керек. Эч кимдин басмырлоого акысы жок деп. Биз аларга ушундай деп айтабыз. Биринчиден, ислам тарыхын окуңуздар. Ислам тарыхында аялдарга ислам укук бергендей эч бир дин жана эч бир система укук берген эмес. Ошол мактап турган Европадагы бир туугандар аялдарды шунчалык кордук калган бир учурларда. Эми караңыздар, бүгүнкү күндө сиз менен бизге аялдардын укугун ошолор үйрөтүп турат. Аялдар алар бизден үйрөнсүн укукту. Мусулмандардан үйрөнсүн. Туура, анча-мынча кээ бир адамдардын аялдарыны зордук, зомбулукка ушундай түрткөндүгү, ушундай ургандыгы, төпөчтөгөндүгү, бул эмне? Ал адамдын кемчилиги деп билебиз. Бул исламдын кемчилиги эмес. Ислам дини эч качан бул нерсеге кызыктырбайт. Балким Аллах субханаху ва тааламдын дини аялга жакшы мамилеге кылууга кызыктырат. Туурабы? Аяттар бар бул нерсеге, хадистер бар. Албетте биздин темабыз ал болгон үчүн бул нерсеге токтолбойбуз. Болгону ошол адамдар билсин, ислам дини аялга укук бергендей кайсы бир дин берген болсо көрсөтсүн ошол нерсени. Же кайсы бир система берсе көрсөтсүн. Ислам дининде бир туугандар, арабтарда, ислам келгенге чейин аялдарга эч качан мурас берилбейт эле. Айтып турбайбызбы? Аялдар шунчалык төмөн даражада жашайт эле, эч кандай укугу жок эле. Ислам дини келип аялдарга эмне кылды? Мурас бөлүүнү буйруду. Туурабы? Хотя бүгүнкү күндө сиз менен биз динден алыс болгон үчүн аялдарыбыз аял киши мурас албай атат. Бирок ислам дини ошол аялдарга да мурас бөлүп койгон. Түшүнүктүбү? Апабыз мурас алат бизден. Балабыз, кызыбыз мурас алат бизден. Аялыбыз бизден мурас алат. Эжебиз кээде мурас алып калат. Бир туугандар, караңыздар, аялдын дээрлик бардык мурас ала турган кылып койду Аллах субханаху ва таала. Укугун ушунчалык деңгээлде көтөрдү дейсиз, бир туугандар айтып болбой турган деңгээлде көтөрдү. Бирок ошол эле учурда эркектердин даражасын бир тепкич жогору кылып койду. Себеби эркектердин эмне кээ бир өзгөчөлүктөрү бар. Ал кыяматка чейин калат. Алар феминисттер миң кыйкырып чыкканда дагы эркектердин эмне укугу бир тепкич жогору турат. Биз мусулмандар ошондой деп айтабыз. Түшүнүктүүбү?
Алар биздин ушул нерсебизди жаман көрсөтүү максатында мусулмандар андай кылат, мусулмандар мындай кылат деп. Мусулмандар аялдарына кылган мамилени батыш түшүнө дагы көрөлүк. Батыш түшүнө дагы көрөлүк. Караңыз, араб өлкөлөрүндө аялдар ханышадай жашайт, туурабы? Батыш өлкөсүндө аялдар кулдай иштетилет, туурабы? Эгер жалган болсо айтыңыздар. Батыш өлкөсүндө аял киши кулдай болуп иштейт, бир тондар эркектей болуп завод, фабрикаларда иштейт, оор жумуштарды кылат. Араб өлкөсүнө барыңыздар, мисал Саудия Арабияга барыңыздар, аял кишини бир оор жумушта эмес, жеңил жумушта көрсөңүз, таң калыштуу абал өзү, таң калыштуу абал. Аялдар араб өлкөсүндө ханышадай болуп жашайт. Мына ислам дини аялдарды ханышадай кылып көтөрүп койгон. Үйдө бала тарбиялайт, күйөөсү алып келген нерсени балдар менен бөлүшүп жейт, ханышадай жашоо эмеспи? Иштебейт, иштеген нерсени билбейт. Кандай кылып баламы кийинсем экен, кантип окутсам экен деген гам пикир күйөөсүндө болот, аялында болбойт. А бүгүнкү күндө сиз менен биз ошо батышты ээрчиген коомчулуктагы, батышты үлгү туткан коомчулуктагы биздин аялдарыбыз не болду? Валиядан биллахи, айтууга тилибиз барбай турган абалга капталды го. Туурабы? Аялдарыбыз чет өлкөлөрдө иштеп жүрүп, кимди багып атат? Эркектерибизди багып атат. Эркектерибиз эмнеге айланып калды? Эркектерибиз дайюз эркектерге айланып калды. Чочконун эркектеринен айырмасы жок болуп калды. Сигандын эркектеринен айырмасы жок болуп калды. Демек, ушундай өкүм сүрөт эле. Андан кийин зинанын 4 түрү бар эле. Айша энебиз радиаллаху анху бул нерсени риваят кылган. 4 түрү: биринчиси бүгүнкү күндөгү неке, экинчиси бир эркек киши аялы айзынан тазалангандан кийин аттуу баштуу шарапаттуу адамга барып, ошол адам менен барып кошулуп келген. Ошондо мага урпак алып келген деп аны жөнөтөт эле. Ал барып кошулуп келип боюнда болмоюнча өзүнүн күйөөсү жакын кылбай турат эле. Анан ошол менен сыймыктанат эле. Бул экинчи түрү некенин. Үчүнчү түрү: бир аялга ондой эркек барып жакындык кылат эле. Анан жанагы төрөгөндөн кийин жанагы аял каалаганын карап туруп сен атасысың деп койсо, ошол атасы болуп калат эле. Бул никенин үчүнчү түрү. Төртүнчү түрү: нике жанагы ошол убакта сойкул ушунчалык кенен тараган дейсиз, ар бир сойкукананын үстүндө желеги бар эле. Ошол үйгө кирип каалаганы аял менен жакындык кылып кете берет эле. Сойкул ушунчалык көп тараган. Анан аягында боюна барып боюна болуп төрөп калган учурда бир адамды өкүмдар кылып алып келет дагы, ошол кафа деген. Анан ошол эмне кимди сен атасы десе, ошол атасы болуп кала берет эле. Көрдүңүздөрбү? Бул деген зына ушунчалык кенен тараган коом эле. Бирок ислам дини келип биринчисине калтырды, калганын жокко чыгарды, калганын арам кылды. Андан кийинки коомдук абалына карай турган болсок, талак берүү эркек кишинин колунда эле. Ушул жакшы нерсе эле. Талак берүү эркектердин колунда эле, бирок эркек эмне каалагандай талак, 1000ге чейин талак, 1000ден каласа 100 миңге чейин талак бере берет эле. Анан эркектери аларда чеги жок үйлөнөт эле. Ислам дини келип аны 4ге чейин гана чектеди. Андан кийин эркектер өзүнүн атасынын аялына дагы үйлөнө берет эле. Эже сиңдини бир убакта ала берет эле. Ислам дини келип ушул нерсеге чек койду. Түшүнүктүбү? Ушундай абал эле. Андан кийин ушу окшогон кээ бир коомчулукта жиркеничтүү абалдары бар эле, албетте. Бирок арабтардын арасында кеңири тарабаган адаттар дагы бар эле, бир туугандар. Кээ бир аялдары, ар намыстуу эркектери андай зынага жакындык кылбайт. Бирок көпчүлүгү зына менен ушунчалык кенен аралашып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын санжырасын айтып өтүү, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын санжырасына жакшылап басым жасоонун дагы эң чоң себеби ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын урпагында эч кандай зынакар, фахша менен белги болгон, ушундай жаман иш кылып, жанагы мындайча айтканда незаконный деп коет го, мыйзамсыз төрөлгөн бала болбогон. Ибрахим алейхиссаламга чейин, Пайгамбар саллаллаху Исмаил алейхиссаламга чейин. Түшүнүктүбү? Азыр 2 мүнөт бар иншалла. Андан кийин экономикалык абалына токтолобуз иншалла. Экономикалык абалы бир туугандар, экономика абалы саясий абалдан көз каранды. Күндө согуш болуп туруп атса, бир жылда 5-10 жолу согушкан өлкөдө кантип экономикасы алдына жылышы мүмкүн? Буларга киреше бир эле жол менен келет эле. Ажыга келгендер, же умрага келгендер таштап кетет эле бир нерсе, же болбосо жылында 2 жолу кербен кылат эле. Ошол менен гана киреше кылат эле. Булар дыйканчылык кылбайт эле, чарбачылык кылбайт эле. Себеби Хижаз өлкөсү өзү дыйканчылык, чарбачылыкка мындайча айтканда ыңгайлуу болбогон өлкө, таштуу, кумдуу жер. Түшүнүктүбү? Экономикалык абалы бул дегени өтө алсыз деген эле. Түшүнүктүбү? Андан кийин адеп ахлактар, ушу менен жыйынтыкталат. Бир туугандар, караңыздар,
Арабтардын ушундай жаман сыпаттарыны эскерип өттүк. Диний абалындагы, коомдук абалындагы ошол эле учурда буларда жакшы бир макталаарлык адептер бар эле, адеп ахлактары бар эле. Кайсылар? Эң биринчиси булар берешендик. Бир туугандар, арабтар субханаллах бүгүнкү күнгө чейин ушул сыпат менен сыпатталган. Берешен болот, аябай берешен болот. Берешендиги ушунчалык деңгээлде бүгүнкү күнгө чейин таасирин тийгизип турат. Бизден 4000 километр нары жайгашкан арабтардын берешендигинен сиз менен биз ушул мечитте отурганбыз бир туугандар. Карасаңыз, субханаллах. Карасаңыз, мынау мечитти ушул Кувейт өлкөсүнөн келген бир тууганыбыз куруп берди. Сиз менен бизди ушундай динди үйрөнсүн, ибадатын кылсын деп. Берешендигинен пайдаланып отурабыз. Башкага айтпай эле коелу уже. Бул берешендиги эзелден келген нерсе. Жада калса, бир төөс болсо, кунак келип калса төөсүн союп жиберген деңгээлге чейин барышат. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин экинчи убадага бекендик. Албетте бүгүнкү күндөгү мусулмандарда жок сыпат ошол Мекке мушриктерине болгон. Убада берсе, убадасына бекем турган. Эч качан убадасына каршы иш кылган эмес. Андан кийин намыс көйлөк жана кордукту кабыл албоо. Эгерде аларды намысына, ар намысына шек келтире турган сөздөр айтылса, же кордоло турган болсо, алардын колу эмнесине жакын болгон? Кылычына жакын болгон, кынына жакын болгон. Заматта кылычын чыгарып, өлсөм дагы намысымды коргоп өлөйүн деген. Бир туугандар үлгү алайлы. Меккенин мушриктери намыс үчүн өлүп берген, аялы үчүн өлүп берген. Бүгүнкү күндө сиз менен биз айрыкча бир туугандар айтпасак болбойт. Сөз келгенде айтпасаң атасы өлөт дейт. Бүгүнкү күндөгү кыргыз коомчулугундагы аялдар каякта жүрөт? Кыргыз коомчулугундагы аялдарды иштеткендей, аялдарга ушундай кандай айтсак болот, дайыстык мамиле кылгандай эч бир мусулман өлкөсүндө көрө албадык бир туугандар. Жердин үстүндө аялдарыны шунчалык жердин үстүнө бүт жагына коюп жиберген эркектер бир гана кыргыздар болсо керек. Аллаху алам. Андан башка мусулмандарды таппайсыздар. Кошуна өлкөлөрдү караңыздар бир туугандар. Намыс көйлөк бир кыздын намысына шек келтирген болсо, кылычы колу кынынын астына болгон. Заматта кылычын көтөрүп өлүмгө чейин согушкан. Бүгүнкү күндө сиз менен биз кыздарыбыз эмне болуп атат? Сойкулук менен белгилүү болуп атат. Сойкулук менен эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө звезда болуп атат, жылдыз болуп атат бир туугандар. Кыргыздын кыздары бир туугандар бүт дүйнө ааламындагы эмне ушундай шахваты күчтүү адамдарды сугарып жүрөт десек адашпайбыз. Эми албетте бар эмес, кээ бирлери. Кана биздеги ар намыс, каякта калды ар намыс. Андан кийин максат, бир улуу максат койсо, максатынан тайбайт эле. Ошол улуу максатын ишке ашырмайынча эч качан эмне артка кайтпайт эле. Андан кийин жумшактык жана кичипейилдик. Албетте бул жумшактык жана кичипейилдик бардык арабтарда боло берген эмес. Бирок көпчүлүк арабтарда ушундай жумшактык, кичипейилдик жана жөнөкөйлүк деген сыпат болгон. Жөнөкөйлүк албетте жакшы сыпат. Себеби ислам дини ушул нерсеге кызыктырган. Жөнөкөйлүк, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Аллах үчүн жөнөкөйлүк кылган адамдын даражасын Аллахтан сөзсүз көтөрөт дейт. Текеберчилик кылган адамдын даражасын Аллахтан түшүрөт. Жүрөгүндө кыпындай текеберчилик бар адам жаннаттын жытына жыттыбайт. Бир туугандар, ушу менен жыйынтыктайбыз. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Бир туугандар, кийинки сабагыбыздан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын төрөсүнөн улантып кетебиз иншалла.